Атайын автоунааларга жүктөлүп жаткан бул азык-түлүктөр Нарын шаарындагы колдоого муктаж болгон үй-бүлөлөргө таратылат. Бул жардамдар өлкө аймагына киргизилген өзгөчө кырдаалга байланыштуу Нарын шаарында жайгашкан Борбордук Азия университети тарабынан берилди. Бүгүнкү күндө мындай таажы вирусу каптап турган мезгилде ушул илдеттин алдын алуу максатында ошондой иш-чаралардын бир катары ушул Нарын шаардык мэриясынын кайрылуусун канааттандырып, калктын эң аярлуу катмары болуп эсептелген ушул 500 үй-бүлөгө ушундай чакан жардамдар таратылып атат. 500 үй-бүлөгө Нарын шаарында азыркы мына Күтүүсүздөн көрсөтүлүп жаткан жардамды кубануу менен кабыл алып, өз ыраачылыгын билдирген Айнек Акчубакова жалгыз бой эне. Анын жолдошу каза болуп калган. Ал 7 баласы менен Баатирде күн кечирип келет. Сиздерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушу оорубуздан Кудайым сактасын, ден соолук берсин. Мен көйгөймүшөм, бир тамдан жардам берсеңиздер суранарым. Ошол Алла ыраазы болсун, чоң рахмат сиздерге, иштериңизге ийгилик. Борбордук Азия университети тарабынан аз камсыз болгон жана өзгөчө колдоого муктаж Нарын шаарындагы 500 үй-бүлөгө көмөк көрсөтүлдү. Таратылган азык-түлүк жана жеке медициналык коргонуу каражаттары атайын адистердин көрсөтмөсүнүн негизинде шаар ичиндеги бардык аймактарда жайгашкан колдоого муктаж жарандардын үйүнө чейин жеткизилип берилди. Нарын шаарында жалпысынан аз камсыз болгон 800дөн ашуун үй-бүлө бар. Алардын 20дан ашууну багаар көрөрү жок жарандар. Колдоого муктаж үй-бүлөлөр көңүл сыртында калбай турганын облус жетекчилиги убадалайт. Жардамдар мынакей бүгүн бул Борбордук Азия университети тарабынан берилип атат. Буга чейин ушул биздин жогорку кеңештин депутаттары атайын коомдор алып келишип ушул эң керектүү болгон un азыктарынан, суу май азыктарынан да бир сыйра таратып берип кетишти. Анан эми биз менен буга чейин иштешип келген эл аралык уюмдардын баарына мындай бир кайрылуулар жазганбыз. Бул убакта бир жардамыңарды кандай көргөзөсүздөр деп. Азыр мынакей башталышы ушул Борбордук Азия университети баштады. Кудай буюрса мындай жардамдар да көп келет деген ойдобуз. Бүгүнкү көрсөтүлгөн жардамдан сырткары Нарын шаарындагы Борбордук Азия университети тарабынан баардык ыңгайлуу шарты менен коронавируска шектелген жарандарды обочолонтууга багытталган 90 орун даярдалган. Бул орундарга журкан төшөктөр ишкерлерди колдоо максатында жергиликтүү кол өнөрчүлөрдөн сатылып алынган.